Амансыңарбы ардактуу ага эжелер, саламатсыздарбы урматтуу ата энелер, кандайсыңар балдар? Бүгүн биз силер менен мурдагы чейректерде өтүлгөн темаларды кайталап өтөбүз. Карасаңар балдар, бул сүрөттө Билимбек аябай капалуу турат. Эмнегедир ага бир нерсе жетишпей жаткандай. Көрсө, бул каракчы анын билим ачкычын, ключ знания уурдап алыптыр. Анан каракчы деген аябай коркунучтуу катты силерге жазыптыр. Кана угалычы, ошол катты. Билим ачкычы жокпу. Аны мен алдым. Мен билим ачкычын кайра алдыңар келсе, анда Кыргызстандын 7 облусун аралап, тапшырмаларды аткарып, упайларды топтогула. Мен силерди 7-дубан Ысык көлдөн күтөм. Эгерде упайларыңар 50-гө жетсе, анда кемедеги билим ачкычы силердики. Ай, балдар, кандай гана коркунучтуу билдирүү, Биз деген балдар, ушул каттан эмнени билдик? Бул каттан биз деген 7 облусту тең аралап, билим ачкычына ээ болушубуз керек. Анда кеттик билим жолуна. Кыргызстанга саякат башталды. Кана биринчи күн дүйшөмбү, чүйдөн баштайбыз. Бул жакта бизге кайда деген суроо келиптир, балдар. Биз эртең менен турабыз, колду бетти жууйбуз, анан кайда барабыз? Туура, мектепке. Канчанчы мектепке барабыз? Ар бириңер өзүңөрдүн мектебиңерди айткыла. 17-чи мектеп. Мектепте эмне бар, балдар? Мектепте класс бар. Класста эмне бар? Класста терезе, такта, бул жакта боор бар, эшик, ошондой эле отургуч бар. Класс кандай, балдар? Класс чоң, таза жана жарык. Ал эми бул ким силерди класста күтүп алган? Туура, балдар, мугалим. Ал эми булар кимдир? Окуучу бала, окуучу кыз, окуучулар. Алгач силер бири-бириңерди таанычу эмессиңер, сенин атың ким? деп. Анан сенин фамилияң ким? деп таанышкансыңар, Келгиле азыр суроолорго жооп бергиле. Попробуйте ответить мне на вопросы. Сенин атың ким? Менин атым Перизат. Каждый называет свое имя. Сенин фамилияң ким? Менин фамилиям Даткаева. Каждый называет свою фамилию. Азаматсыңар, балдар. Биз силер менен экинчи күн шейшембиге келдик, Талас облусуна. Ал эми, балдар, биз деген жөн эле келбейбиз да мектепке. Мектепке биз эмне көтөрүп келебиз? Китеп кап. Анын ичинде эмнелер бар? Азыр таанышабыз. Окуу куралдардын түстөрүн атап туруп, анан айтасыңар, кайсы окуу курал? Нужно назвать школьную принадлежность, но не просто назвать, но назвать цвет. Көп китеп, кызыл дептер, сары калем, жашыл калем кап, ак өчүргүч, кара учтагыч, сары же ачык күрөң сызгыч. Азаматсыңар, балдар. Келгиле азыр түстүү калемдерден биз жаттаган өң түстөрдү кайталайбыз, макулбу?
ак калем, кара калем, боз калем, сары калем, кызгылт сары калем, кызыл калем, көк калем, сыяк көк калем, жашыл калем. Азаматсыңар. Балдар, Саша Азаматтын калемдерин алып алды деп Азамат ойлоп жатат. Бирок Саша не додат? Жок, мен алган жокмун дейт. Келгиле Сашанын калемдерин санайбыз. Давайте посчитаем карандаши Саши. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Сашанын калемдери ордунда экен. Азамат алган эмес экен. Келгиле балдар, которгонго аракеттенебиз. Постараемся сделать перевод. 10 учеников. 10 учеников. Кыргызча 10 окуучу. Азаматсыңар. 20 учителей. 20 учителей. 20 мугалим. Тура, азаматсыңар. 30 школ. 30 школ. 30 мектеп. 40 классов. 40 классов. 40 класс. 50 домов. 50 домов. 50 үй. 60 книг. 60 книг. 60 китеп. 70 девочек. 70 девочек. 70 кыз. 80 мальчиков. 80 мальчиков. 80 бала. 90 яблок. 90 яблок. 90 алма. 100 цыплят. 100 цыплят. 100 жөжө. Азаматсыңар балдар. Биз 3-чү күнгө келдик. Шаршемби күнү Нарын облусундабыз. Кана Нарында бизге деген үй бүлө мүчөлөрүн тапкыла депти. Үй бүлө мүчөлөрүнө биз качан келебиз үй бүлөгө? Мектептен чыккандан кийин, туурабы? Бул чоң ата, чоң эне, ата, апа, байке, эже, бөбөк. Тайата менен тайыны бизге деле келгиле да сабактан кийин дейт. Тайата, тайыны, байке, эже, кичинекей бөбөк, жана Азамат. Келгиле балдар, биз үйгө келгенден кийин колу бутубузду жана бүт жагыбызды таптаза кармап, анан гана тамактанабыз. Алгач дене мүчөлөрүбүздү эмне кылышыбыз керек? Тазалап алышыбыз керек, өзгөчө колубузду самындап жуушубуз керек. Эсиңердеби булур? Башым, чачым, көзүм, кашым, колум, бутум, оозум, мурдум, кулагым. Туура айтам мен баарын. Келгиле ошондордайбыз, Башым, башым, чачым, көзүм, кашым, колум, колум, бутум, тизем, ииним, оозум, оозум, мурдум, мурдум, кулагым. Тура айтам, тура айтам, тура айтам мен барын.
Келгиле эми батыраагыраак ырдайбыз, еще быстрее споем. Башым, башым, чачым, көзүм, кашым, колум, колум, бутум, тизем, ийиним, оозум, оозум, мурдум, мурдум, кулагым, туура айтам, туура айтам, туура айтам, мен барын. Дагы батыраараак, еще быстрее. Башым, башым, чачым, көзүм, кашым, колум, колум, бутум, тизем, ийиним, оозум, оозум, мурдум, мурдум, кулагым, туура айтам, туура айтам, туура айтам, мен барын. Эми балдар тургулат, туруп алып туруп кайталагыла. Давайте встанем и повторим еще быстрее. Башым, башым, чачым, көзүм, кашым, колум, колум, бутум, тизем, ийиним, оозум, оозум, мурдум, мурдум, кулагым, туура айтам, туура айтам, туура айтам, мен барын. Азаматсыңар балдар. Азаматсыңар. Эми өзүңөр да ырдап көрсөңөр болот, Келгиле дагы бир жолу Саша менен чогуу ырдайбыз, Кана. Башым, башым, чачым, көзүм, кашым, колум, колум, бутум, тизем, ийиним, оозум, оозум, мурдум, мурдум, кулагым, туура айтам, туура айтам, туура айтам, мен барын. Азаматсыңар балалар, биз ошентип Ошко келдик. 4-күн бейшемби Ош облусуна келдик. Келгиле балдар, биз деген таза колдорубуз менен азыр жемиштерден жейли, анткени жолдон чарчайбыз. Ал эми биз деген күчкө толуп витаминдерди жеп барышыбыз керек, Кандай жемиштерди билесиз? Өрүк. Менин артымдан кайталагыла. Өрүк, алма, алма, алмурут, кара өрүк, шабдалы, апельсин, банан, мандарин. Келгиле, жашылчалардан да жеп, витаминге бай бололу, Помидор, сабиз, ашкабак, бадыран, пияз, картошка, кызылча, сарымсак, капуста. Мөмөлөрдүн дагы витаминдерин жебесек болбойт, Кулпунай, бүлдүркүн, данкурай, карагат. Азаматсыңар. Мына 5-күн жума Баткенге келдик. Бирок биз балдар дагы бир нерсе ичип жеп алалы, Ичем, жейм деген сөздөрдү силер менен өткөнбүз, Мисалы, мен шире ичем. Силер болсо башка нерсени айтсаңар болот. Мен суу ичем. Мен айран ичем. Мен сүт ичем. Мен дагы эмне ичесиңер? Чай ичем, Эми жейм дегенди мен алма жейм. Мен алмурут жейм. Мен тамак жейм. Жапайы жаныбарлары жана айбанаттары менен жеген нерсебиз менен бөлүшөбүз. Давайте поделимся с ними тоже, животными. Пил, маймыл, арстан, карышкыр, түлкү, койон. Келгиле, биз менен кошо жегиле. Үй жаныбарлары менен да бөлүшүбүз керек, балдар? Биз үйрөнгөндөр: кой, мышык, жылкы, уй, короз, калгандарын ит өзүңөр таптыла. 6-күн ишемби Жалал Абад облусуна келдик, балдар. Жолго дагы эмнелерди алабыз? Что мы еще с собой возьмем в дорогу? Ачу, горькая, острая. Ачу, сарымсак. Ачу, пияз. Ачу, калемпир.
Дагы эмнелерди жейбиз? Таттуу балмуздак, таттуу момпосуй, таттуу кант. Саякатка эмнелерди дагы алабыз? Что мы еще возьмем? Кычкыл, лимон, кычкыл, алма. Дагы балдар, дагы тузду дагы алалы. Туздуу курут, туздуу бадыраң. 7-күн жекшемби Ысык Көл облусуна келдик. Каракчыдан билим ачкычын алдык. Балдар, силер азаматсыңар. Билим ачкычы биздики. Урматтуу ата-энелер, ардактуу ага эжейлер, жана кичинекей биздин балдарыбыз, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла. Ал эми бул сабакты силерге өткөн жана түшүндүргөн мен Перизат Абдивахаповна. Кийинки сабакта көрүшкөнчөктү.